Башында бул садик боле жак болчу да. Дамира Молдоярова кирешесин эл менен бөлүшкөн ишкерлердин бири. Ал Манас айылындагы бакча муктаждыгына биринчилерден болуп көңүл бурган. Бакча салып аны жеке менчик кылбай, түзөлү айыл өкмөтүнө өткөрүп берген. Андан бери 12 жыл өтсө да улам жардам берип, элет балдарына заманбап шарт түзүп берүүнүн үстүндө жүрөт. Элдин талабы көп болду да. Балдар бардыгысы эле садикке бергиси келип, анан курдук. Анан айыл өкмөттүн балансына белек кылып бердим дагы. Бирок бир дагы убакыт, бир дагы жылы карабай койбостон ушулардын бардык муктаж нерселерин алып берип, балдарга таттуу белектеримди берип, школго узатып, ушулар менен чогуу бирге болуп аттым. Анткени бул бала бакчага менин атымды берди да. Ишкер балдарды жыл бою кубантып, ар бир майрамда келип таттуу белектерин жана окуу куралдарын белек кылат. Бул сапарда жаңы жылга карата бөбөктөрдү сүйүндүрдү. Демөөрчү колдон келсе балдарды колдоп, аларга жакшы шарт түзүп берип, өнүктүрүү керектигин айтат. Мен ар бир ишкерге да кайрылат элем да, колуңуздардан келсе, жардам берсе болот. Бул Куранда да жазылган. Бир жылда тапканыңды 7-ге бөлүп, ошол бир бөлүгүн берип турсаң элге, Аллам айтат дейт, ошону мен сага 70 эсе, 100 эсе көбүрөөк сага берем депчи. Мен ошого 100% ишенем. Мамлекет бизге эмне берет деп эле карап турбастан, колубуздан келген жардамыбызды биз дагы аябай, элибизге көз кырыбызды салып турсак, биринчиден мамлекет да ыраазы болот. Мамлекет эч жакта сени таштап койбойт. Иш билги жетекчинин аракети менен аталган бакча Таластагы эң алдыңкы мектепке чейинки билим берүү мекемесине айланган. Район, облус, республикалык сынактарда байгелүү орундарды жеңип келген. Жигердүү эмгек жамааты ушул күнгө чейин 1000ден ашык баланы тарбиялап чыгарды. Эмгек бааланып, президенттин алкышына да татыган. Азыркы күндө ушул бала бакча бардык шарты бар, эң жакшы, мыкты бала бакчалардын катарына кирди деп айта алам. Анан ушул бала бакчанын түптөлүшүнө биздин Молдоярова Дамира эжебиздин абдан салымы чоң. Ушул бала бакчанын муктаждыктарын жоюуга бардык күчүн жумшап келет. Бүгүнкү күндө мына балаты майрамына эжекебиз келип, балдарды сүйүндүрүп, балдардын баарына таттыларын берип, андан тышкары ушул биздин бала бакчага керектүү болгон ушул нан бышыруучу плита дагы сатып келип берип, бүгүн дагы бир жолу эмгек жамаатын кубанычка бөлөдү. Белгилей кетсек, Манас айылында мурда бала бакча жок болчу. Ишкер айымдын колдоосу менен ачылган. Азыр 100дөн ашык баланы батырат. Элет балдарын ойлогон Дамира Молдоярова мамлекетке жардам кылып, айылдыктар үчүн дагы бир заманбап бакча курууну максат кылууда. Белгилей кетсек, ишкер бул күнгө чейин 40 миллион сомдон ашык каражатты демөөрчүлүккө жумшаган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.